Декларация тапшыруу үчүн кабинет салык KJ'ге логин паролуңуздар менен кирип аласыздар. Бул 1 жылда бир жолу тапшырылуучу декларация. 25-жылы 2024 жылдын декларациясын тапшырабыз. Киргениңиздерде ушундай окошко ачылат. Сол жакта отчеттон подача отчетовду басып, единый налог декларация дегенди тандайсыздар. Ошол жерден биз юрлицо эмеспиз, жеке ишкер болгондугубуз үчүн физическое лицо болобуз. Ошол жерден 102.5 деген форманы тандап аласыздар. Кийинки окошко ачылганда толбогон жерлерди толтуруп чыгасыздар. Фактически жашаган жер дегенде ошол жерде көрсөтүлгөн адрести копировать этип коюп койсоңуздар да болот. Озон Балберсте иштеген адамдардын декларациясы бул. Жана эч кандай мүлк жок, андан сырткары нолевой болуп аткан үчүн нолевой декларация тапшырабыз. Бул декларациядачы баардыгына толуктап бүткөнүңүздөрдөн кийин ылдыйга бир аз түшөсүздөр. Түшкөндө 2024 деп турат, алга тийбейсиздер. 1 январдан 31 декабрга чейин. Биз 24 жылдын декларациясын тапшырып атабыз, 25 жылда. Андан кийин бул жерде упрощенный учет дегенди тандайсыздар, нет кыласыздар и кассовый метод дегенди тандап галочка коесуздар. Биз нолевой болуп аткан үчүн эч нерсеге тийбей эле ылдыйга түшүп кетесиздер. Андан бул жерде форма 102.03 деп турат, ошого галочка коюп коесуздар. Биз нолевой болуп аткан үчүн буга да тийбейбиз да, ылдыйга түшүп сохранить дегенди басабыз. Дагы кайрадан сохранить басканда өзү автоматический түрдө күтүп турсаңыз, кийинки окошко өзү ачылат. Бул ачылгандан кийин действие дегенди басып отправить КНС кылып койсоңуздар, декларацияңыз тапшырган болот. Бул нолевой декларация жана эч кандай мүлктөрү жок адамдын декларациясы.